Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаловичтин тапшырмасынын негизинде шаарыбыздын калк жайгашкан райондорунда азык-түлүк жарманкеси уюштурулат. Бүгүнкү күндө азыр Курманжанов аймактык башкармалыгында ошондой эле Манас Ата аймактык башкармалыгында 2 жерде уюштурулду. Негизинен ошо шаарыбызга караштуу айылдык аймактык башкармалар дыйкан фермерлер өзүлөрү өндүргөн азык-түлүк товарларын, эт, сүт жана картошка, мөмө жемиштерди алып келип сатууга акысыз жайлар бөлүнүп берилди. Шаарыбыздын тургундары үчүн ушул шаарыбыздын кичи райондорундагы жашоочуларга бул жеткиликтүү бааны камсыз кылуу максатында иштер болуп атат. Азык-түлүк жарманкесинде мал эти жана кой эти 650 сомдон, ал эми картошка, башка мөмө жемиштер дагы базар басынан арзан болду. Анткени бул жерде соода орундар жарманкеде акысыз берилип жатат. Дыйкан фермерлер өздөрүнүн өндүргөн товарларын түз алып келип сатууга шарт түзүлдү. Жарманкелер ар ишемби жекшемби күндөрү Курманжанов аймактык башкармалыгында Юго-Восток кичи шаарчасында Народный дүкөнүнүн маңдайында, ал эми Манас Ата аймактык башкармалыгында Актниет дүкөнүндө Салиева көчөсүндө жайгашкан. Üçten keyin hep tükenip kalat tuğandar.